Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday deydi. Ya eyyuhellezine amanu la tulhikum amwalukum ve la avladukum an zikrillah. Ve ma yef'al zalika fe ulaika humul khasirun. Ey iman keltirgenler. Sizlerdi alaqsıtıp koyup olsun. Bekapar kılıp koyup olsun. Aldap koyup olsun sizlerdi. Unutup kalıp жүрбөгүлө. Sizlerdi alaqsıtıp koyup olsun Allah'ın zikrini. Allah'ını estegenden. Emne kiyim dese mal mülküңөр. Mal dünýöңөр, akçalaryňar, baylığıňar, biýligiňer, bala çakaňar, nebere çebereleriňer. Uşul nerseler sizlerdi Allah Taala aytyp atat. Bekapar kılıp koyup olsun Allah'ın zikrini. Allah'ını estegenden, jaratuuçunun nematları, rayımdılığı, hidayatı, oşun Allah Subhanahu ve Taala'nı estey turgan Allah'ın dininen, Allah'ın hükmünden estegenden bekapar kılıp koyup olsun. Ve ma yef'al zalik, ugup alыңыз deyt. Ve ma yef'al zalik, kim bekapar ola turgan bolsa, mal mülküne, bala çakasına, süyüsüne batıp ketip, jaratkanды unutup kalsa, negizgi жоқтан сизди бар кылган Алла эле, бардык неаматтарды тартуулаган Алла эле, бардык нерсени берип аткан Алла Субханаху ва Тааля. Ошону унутуп кала турган болсоңуз, Алла берген нерсе менен алектенип, берүүчүнү унутуп калсаңыз, ва ма яф'ал залик фа улаика хумул хасирун, мына ушулар чыныгы зыян тартуучулар. Бактысыздар мына. Берилген нерсени Алла Таалам берип атат. Ошо менен алектенип берүүчүнү унутуп калган Алланын бир сыпаты бар. Мун'им, неамат тартуулоочу, ыргоолоочу. Алла Субханаху ва Тааlanın 99 атын бирөөсү Мун'им. Алла Таалам рызык, неамат берет Алла Субханаху ва Таала. Неаматын Алла Тааланын неаматын пайдаланып, ошо менен алектенип, Алла Тааланы унутуп калган туган бул надандык. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Кур'андын термини менен мындай шүгүрсүз адамды канут деп айтат. Канут деген не десе, кээ бир алымдар буну чечмелейт мындай деп. Канут деген мун'им, неамат берүүчүнү унутуп, неаматын пайдаланып, неаматында алектенип, неаматында чөмүлүп, неамат берүүчүнү унутуп калган, ушунун аты канут, шүгүрсүз деп айткан да. Алла Таала сизге перзент берди. Ошого шүгүр кылып, Аллага шүгүр кылган ордуна болду. Саардан кечке эле карап эле. Алла Таалам сизге кичине байлык берди. Саардан кечке ошондон. Алла Субханаху ва Таала сизге амандык берди. Сизге ден соолук берди. Сизге авир берди. Ким берди бунун баардыгын? Жараткан Алла. Сизде эч нерсеңиз жок эле, өзүңүз жок элеңиз сиз. Каяктан көздү сиз ким, каяктан таап алдыңыз? Сиз совсем эле жок элеңиз. Бардык Алла Субханаху ва Таала берип, демек берүүчүнү унутпайлы. Неамат тартуулоочуну унутпайлы. Уну мунайым. Алла Кур'анда айтып койду. Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум, мал мүлкүңөр, вала ауладукум, бала чакаңар, ан зикрилла, Алланын зикринен бекапар кылып койбосу. Демек бул жерде айтып атканда, мал мүлк дүнүйөдө, бала чакада бекапар кылып кое турган сыпат бар. Алаксытып кое турган, унуттуруп кое турган, Алланы эстен чыгарып кое турган буда сыпаттары бар. Бекер айткан жок да бул. Алла Таала бекер айткан жок. Демек ошо менен адам баласы мал мүлк менен алектенип, акча табам деп жүрө берип, ал өзүнө тарта турган сыпаты бар. Өзүнө жакындата турган, өзүнүн сүйүүсүн бере турган сыпаты бар акчанын, байлыктын, мал мүлктүн, ошондой эле бала чаканын. Алла Кур'анда башка жерде мындай деген: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху ажрун азим." Мал мүлкүңөр, бала чакаңар фитна. Алланын алдында улуу сооп бар дейт. Кандай фитна? Сыноо. Мал мүлктү Алла Таала берет, бала чаканы Алла берет. Ушул сыноо үчүн берилет. Ал кандай сыноо десе, ушул мал мүлк бала чаканын тегерегинде жүрүп Алланы эстейсиңби же эстебейсиңби? Аллага баш ийесиңби же баш ийбейсиңби? Аллага шүгүр кыласыңбы же кылбайсыңбы? Аллага ибадат кыласыңбы же кылбайсыңбы? Мына фитна, сыноо ушул жерде.
Ошон үчүн иншалла акча табайлы, бирок акыл табайлы. Акча менен ошо акчаны Алла субханаху ва таала берип аткан мал мүлктү ахиретти курганга жумшайлы. Куранда Алла таала Карундун окуясын айтып, "Вабтагhi фима атака Аллах ад-дарал ахира, ва ла танса насибака мин ад-дунья, ва ахсин кама ахсана Аллах илейк." Ey Карун, саңа берилген мал мүлктөн ахиретиңди куруп ал. Дүнүйөдө үлүшүңдү унутпа. Саңа Алла канча жакшылык кылса, ошо жакшылыктан сен да башкаларга жакшылык кылып бөлүшүп кой. Жараткан Аллахтын өкүмү бул. Алла Тааланын чакырыгы. Демек Алла Таала бир инсанга байлык берсе, мал мүлк берсе, жөндөмдүүлүк берсе, бийлик берсе, кандайдыр бир дүнүйөнүн Алла субханаху ва таала нерселерин берсе, ахиретин куруп алыш үчүн берет экен. Ушуну алаксыбай ахиретти куруп кала турган. Бала чаканы дагы биз субханалла ахиретти курганга иштетели. Биздин балдарыбыз кылган кызматтарыбыз ахиретибиз үчүн.